Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, талас тургундары, ишкерлер. Мен сиздерге мынакей өзүңүздөр көрүп турган Шипа Нур ден соолук чыңдоо борбору сатыкка чыгып жатат. Анда эмесе дарегин мен сиздерге толук түшүндүрүп берейин. Мен турган көчө Оторбай көчөсү, бул Маяковский көчө менен кесилишкен эле. Ушул жерде оң жак бетте ылдый баратканда ушул клиниканы көрө аласыздар. Жалпы участок 10 сотик, ал эми үйдүн жалпы квадраты 12 нар жагында кошумча дагы временкасы менен жалпы 300 квадрат. Анда эмесе мен сиздерге ичинин баарын тартып көргөзүп берейин. Асты клиника, ал эми үстүнкү кабаты болсо жашаганга үй. Бул жерде центральный канализация кошулган, центральный водопровод кошулган. Ушундай клиника кылып улантам десеңиздер ыңгайлуу. Анда эмесе видеодон алыстабай, видео лайк басып, назар салып туруңуздар. Бисмилля деп келгенде эле бул жагында ресепшн, азыр мен сиздерге бөлмөлөрүн көргөзүп берем. Коридордон чекесинен кабинет палаталарын тартып баштайын. Биринчи эшикте мына ушундай койкалар менен клиникага чын эле ыңгайлуу клиника болуп иштеп келген. Ал эми мынакей экинчи эшик. Бул жер остеопат Ахмат байкебизди келип жүргөндөр билет. Бул жер ошол врачтын негизги кабинети. Бул жакта дагы 3-чү бөлмөсү. Иштери кенен туугандар болжол менен 6-5 30 квадраттан болжол менен. Бул жагында душ, туалети. Душ, туалет, раковина. Временкага чыгып кете турган бул жакта дагы бир эшиги бар. Кийинки ресепшнди тартып көргөзөм, андан кийин экинчи кабатта дагы үйдү көргөзүп берем мен сиздерге жашап жаткан үйүн. Мынакей бисмилла. Бул жер ресепшн. Кененин караңыздар. Болжол менен бир 7-ге 6. Бул жерден үйгө кирип кетет. Мен сиздерге азыр экинчи кабатка көтөрүлөм. Бул жерде экинчи кабатка көтөрүлгөн мынакей лестница, бул жагы холл. Холлдон сол жакка мен айтып жаткан бул жагында дагы бир бөлмө, временкасы бар, кухнясы. Бул жагында дагы бир бөлмө. Склад кылып колдонушат экен. Видеодон алыстабай туруңуздар, мен сиздерге сырт жакта ошол умный печкасы да бар, аны дагы тартып көргөзүп берем. Экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Үй чынында эле жылуу экен. Мен азыр куртка менен кирип, ысып атам туугандар. Печкасы, отоплениясы аябай жакшы дейт. Экинчи кабатка көтөрүлгөндөн кийин эле оң жагында чоң зал экен. Залдын чоңун караңыздар. Болжол менен туугандар 8-ге 6 аябай чоң зал. Үйдүн ичи чынында эле жылуу. Залдан дагы нары балконго кетсе болот экен. Балконду бул жагынан да тартып берем. Биринчи кабатта дагы душ, туалет. Ал эми экинчи кабатта дагы душ, туалет. Четинен анда тартып берейин. Бул жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жагы да кенен экен, чоң экен. Коридор болуп, бул жагында дагы биринчи кабат менен экинчи кабаттын проекциясы окшош. Бул жагында балдардын уктоочу бөлмөсү. Эгер бул жерде чоң клиника кыла турган болсо, чоң клиникага да чынында эле ыңгайлуу. Биринчи кабат, экинчи кабатта баардык палата кылып, ушундай кылып иштетсе дагы өзүңүздөр да багыңыздарды бересиздер. Бул жерден мынакей балконго чыгат экен. Огород жагын андан кийин мен сиздерге ошол умный печкасын тартып берейин астына түшүп. Туугандар, мен сыртка чыктым. Мына мен айтып жаткан умный печка ушул. Сыртта эле турат экен. Аябай кымбат бага койдурдум дейт. 5 капка чейин батат экен. 3-4 челек менен бүгүнкү күндө 1 суткага жетет экен. Үйдү жылуу кармап турат экен. Өзү умный печка. Өзү бул жакта система иштей берет. Майда баягы эленгенде эле салып коет экен. Арзан 2 сом 50 тиын, 3 сомдон алып келип эле ошол майда көмүрдүн майдаланганын эле эленгенин салып коет экен. Аябай
экономичный да болот дейт, ыңгайлуу дейт, улам от салбайсың дейт. Огород жагында бир көргөзүп берейин. Участогы да чынында 10 сотик жакшы экен, чоң экен. Мынакей караңыздар. Огороддун чоңун караңыздар. Баасына келейин анда эмесе туугандар. Баасын $90,000 деп атат. Варианттар болсо карайбыз дейт. Муналарга алмаштыруу, участок, квартира, Бишкектен квартира. Кыскасы силерге кандай вариант ыңгайлуу болсо, өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видеону лайк басып коюңуздар, жана ушундай клиника же болбосо бизнеске ыңгайлуу трассадан, жолдун боюнан ушундай там же участок издеп жүргөн бир туугандарыңыздарга да бул видеону жөнөтүп коюңуздар.